Кыргыз Республикасынын эл акыны Гүлсайра Момунова сөздүн гүлүн терген акын. Анын чыгармачылыгы кыргыз адабиятында өз ордун тапкан. Колунан калемин түшүрбөй, өмүрүн ыр дүйнөгө арнаган акындын эмгектери поэзия сүйүүчүлөрүнө баа жеткис белек болуп калды. Акыркы бир жылдын аралыгында бабалардан оңгу башат, Гүлсайра, энелерин узу башат деген китептери арта-артасынан чыккан. Эң акыркы китеби Улуу Кыргыз жана Келдиң би сүйүү деген аттар менен китептин авторун көзү өтүп кеткенден кийин жарыкка чыкты. Акынды эскерген замандаштары анын талбаган эмгекчилдигин, 20дан ашык китеп жазып, жаш өтүп улгайып калганда да ыр жазууну таштабаганын өзгөчө белгилешти. Гүлсайра ушул улгайган кезинде абдан ушунчалык тез дээрлик күнүгө бирөөдөн жазып ушунчалык үнемеси таанты кучу деле. Ошонун баары азыр эске түшөт. Эскерүү иш-чарасында Гүлсайра Момунованын тарыхый поэмалары акындык чеберчилигинин далили экендигин баса белгилешти. Анын Боз үй, Сөз аттуу дастандары, Ала тоо айымы поэмасы мыкты жазылгандыгы менен окурмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Ырлары болсо ушунчалык күндөп жазчу эле, кандай нерселерди, кандай жакшы жерлерге барган күндөрү да ошол жерден ырга айлантып келчү эле. Эмгегин сыйлап, мүнөзүн сыйлап, адамдык касиетин сыйлап, жазган ырларын сыйлап, ушундай жакшы кечени өткүзүшүп атат. Мен абдан ыраазы болуп атам. Ошондой эле калемдештеринин арасында ода жанрынын арноо ырларынын чебери катары белгилүү. Анын көптөгөн ырларына классик композиторлор, обончулар обон жараткан. Тарыхый инсандарыбызды, баатырларыбызды поэма кылып жазып, том китептерди чыгарып атты. Гүлсайра апанын элге кеңири тарап кеткен, эл ырдап жүргөн элдик ырлары да аркасында абдан көп калды. Гүлсайра Момунова Талас облусунун Бакай Ата районуна караштуу Кең Арал айылында 1937 жылы жарык дүйнөгө келген. Акындын биринчи ырлар жыйнагы Тилек деген ат менен 1964 жылы жарык көргөн. Анын ырлары украин, казак, өзбек, түркмөн, азербайжан, болгар тилдерине которулган. Жакшы сөз күн нурундай көңүлдөрүн эргитип, муңайганга күлкү чачып, жылмайтып, көк жайыктай көңүлдөрүн сергитип, жан жыргатып, айткым келет жакшы сөз. Күлүн ачып, жүзү жайнап, нурданып, ансыз дагы өмүрдөксүк көп экен. Калса деймин, кабак жарып, кубанып. Гүлсайра Момунова 2020 жылы 83 жашында дүйнөдөн кайткан. Акындын эмгеги жана жаркын таланты жогору бааланып, бир катар беделдүү сыйлыктар ыйгарылган. Нурайым Бейшеналиева, Шаршенбай Акынбеков, УТРК Чүй.